өткөрүшү мүмкүн. Көрөлү азыр Кайрат Жыргалбек уулу өзүнүн жогорку ылдамдыгын арттырып кирип барды. Борбордук бөлүккө узатылган пас, Алыкуловдон сокку жана бул жерде колго тийден ишарат кылган менен калыс ага макул эмес. Сүйүнбек Мамыркына топту тосон коргоочусу мыкты ойногон болчу. Алыскы аралыктан сокку. Азыр анткени мына Жалилов топту өтө көпкө чейин койду жана сокку өтө деле кооптуу эмес болду. Сильный заброс вперед. Мерк. Можно сделать на этот край передачу только. Назар Салалы, узатылган пас. Ержан Токотаев топко чыгууда менимче мыктылардын бири. Свистка. Здесь борются два игрока. Козубаев нарушает правила. Победителем из этого эпизода разбегается игрок сборной Мьянмы. Бьет и не попадает в ворота. Надо выбивать. Соңку жылдары биздин улуттук курама команданын катарын толуктотот. Азыр болсо Кайрат Жыргалбек уулу өз стилинде кайрадан оң канаттан чыгарылган паска чыркалып кирип барды. Жана Жалиловдун башы менен ушул жана беттеш жыйынтыкталды. Ардактуу футбол сүйүүчүлөрү, Мьянма жана Кыргызстандын ортосунда бет сөз түрдө оюнда өзгөрүү бар экенин көрдүбүз. Азыр Алимардон Шүкүровдун кирип баруусу жана Жалилов бул жерде сокку жолдойбу дегенбиз, бирок аны Жалилов ал топту токтотуп кала албады. Мына дагы бир пас жана кайрадан бул топко эч ким жеткен жок. Дагы биз бурчтан чыгарып жүрүш жүргүзөт болуш керек. Ал ортодо мьянмалыктардын узун пасы жана борбордук бөлүккө чыгарылган топ, сокку өтө кооптуу. Мындай абалда биздин он добавить, очень грубая ошибка, и могут забить сборная Мьянма. Токотаев спасает и помогает ему Шукуров. Отбились пока к этой по правому краю, очень опасно может быть. Три игрока сейчас в атаке и Мищенко. Байкаевыз Токотаевка сокку жолдобойт болуш керек менимче. Дал ошондой узатылган пас жана 4 разыграли. Было падение, ничего нет, показывает арбитр. И рукой сыграл в данном случае наш игрок. Быстро разыграли. Будет эпизод. И забивает сборная Мьянмы. Очень быстро к нашей сборной. Ну и Узденов здесь прервать передачу не сумел. Токотаев. Беттеш бүтөлек, андыктан азырынча башты жерге салгы эрте. Магомед Узденов Кайратка. Кайрат кана эң соңку мүмкүнчүлүк колдон чыгышуну жана сокку. Мына мынтип коргоочу. Мындан азыр узатылган пастан кийин кепти козгойлу. Мына мынтип Кайрадан топ менен гол. Эсеп 1-1. Ардактуу футбол. Как сыграл Кайрат Жыргалбек уулу. Вот смотрим. Он получает мяч, убирает защитника и с левой ноги пробивает вот низом. Очень хорошо пробил. Убрал. И вот такой выстрел. Может дурачок даже залететь. А здесь получился очень красивый момент и красивое завершение на последних секундах.